Жігіттер, ассаламу алейкум. Суранабыз 10 минут уақытыңарды бөліп, ушул видеоны көріп қоюға. Жақшы емес бір иш болды, өтө кайгылуу бір иш болып турат. Сатууга койдук ушул малдарды, койлорду, 3 атты, анан дагы эмнелер бар? Болду. Биздин Лачын аттуу инибизге операция жасау керек. Индиядан кандай операция жасаш керек? Боорунда бир тамырында бир ишик опухоль пайда болуп тур. Анан ошону операция жолу менен алып жоготуш керек экен. Биз азыр келдик Карадария, Жалал Ата Сузак району Карадария айылына караштуу Калелин айылына келдик, айыл өкмөтүнө караштуу Калелин айылы. Сатууга койдук, үйдөгү мал, кой, жылкыларды машиненин клиенти чыкты уже. Буйруса керек бизге $40,000 керек. Ошол акчага азыр үй бүлө бар нерсесин барып сатып атат. Каалоочулар дагы жардам берип койсоңор болот. Мен кайсы номерге кайрылууну, жим менен сүйлөшүүнү, байланууну калтырып кетем. Андыктан сөзсүз лайк басып, комментарий жазып, достор менен бөлүшүп койгонуңуз дагы бул өтө бир сиздин чоң салым кошконуңузга кирет, жигиттер. Чогуу биз менен көрүп койгула. Уйлар канча баш? 5, ошол нар жакта могу торпоктон баштап ошол менен келет, Кайсынысы канча деп атабыз эми муну? 90,000 90,000 швед бул, Кебетесинде көрүп турабыз, швед. Бул 90,000 деп атабыз. Бул 60 деп атабыз. Бул деле боозбу жагандай? Жок. Булар эми айтылыш басы. Бул 40 деп атат. Ургачы булар деле 40 деп атат, Бул деле 40, окшош келген. 45. Бул 45. Чоңураак. Бул чоңураак, жоонураак. Бул 30 деп атат. Буну 30 деп атабыз. Жигиттер, мына ушул эгер үрөөнгө алсаңыз, сиз баалашып жарым баасын албай эле, айтылган баасын алып койсоңуз деле бир сооп болот, чоң сооп болот деп ойлойм, жигиттер. Бул жерде не только буну алып сатып пайда көрүш керек, койлордун сооп дагы керек деп. Койлор бар, Койлор канча баш? Койлор 10. 10 баш, Мына козусу бар. Козу менен 10 баш, Булар канчадан деп атабыз? Баасын. Баасы 12,000 чейин. 12,000 чейинки баада сатабыз, баарын, Ушундай болгон койлор. Так, нондо бир ат байланып турат. Бул жашы канча эле? Кунан. Жазга кунан болот бул, Жазга пышты болот. Нар жакта байтал турат, нар жакта дагы бир ат турат. Атты менен көрсөткүлө бизге. Жазга пышты болот. Мен адреси дагы бир жолу кайталап коеюн. Сузак району Карадария айыл өкмөтүнө караштуу кайсы айыл? Калелин айылы. То есть Сузактан чыгып Карадария жолу асфальт менен келгенде аркадан өтөбүз. Карадария деген арка бар. Аркадан өтүп 3 км көрсөтмө менен жүрөбүз, ошол жолдун эле боюнда. Ушул мал койду алам деп келгендерге келип чалабыз. Буйруса биякта агабыз тосуп алат. Так, акыркысы ушул жазга кунан бей. Жазга кунан бей. Ушул үчүнчүсү. Биз тарап ашам деген жокпуз, муну оспокашын койгон жокпуз, ушу жайытта жүрүп келип байлап койгон ошол абалы менен. Бунун тыйыны канча деп атабыз, аба? 60-тын үстү деп атабыз эми. Ооба, дагы келишим баада болот. Ким канча берсе бере берет, жигиттер. Жигиттер, мо жазга пышты. Бунун жөн эле нары бери бастырып тартып коебуз десем, бунун өнөрү бар экен. Теке олуктарга чабып турат экенбиз муну. Анча-мынча сорундарга таштап турат экен булар ушу айылдагы. Нары бери буруп коюңуз, тапсырым. Хоп. Бою 1,50-гө илешпей калат, Мына. Ата тегинен кабар бар бунун? Ата теги Тарамбазар. Тарамазардан келген, Алгансыңар буну? Энчи болуп келген, мына Тарамазардан. Ошактагы бир атага чыккан аттардын балдары экен бул. Нары бери бир буруп коюңуз, бир ооздорун көрсөтүңүз. Поворотторун. Оозу кандай оозу? Оозу нормально. Оозу жакшы, жумшак, Бери буруп коюңуз. Аксаган эткен жери жок, баары жакшы. Эми бул жаш, өспүрүм бул эми. Скорость кандай, скорость? Күлүктүү кандай? Күлүктүү. Бир наржагыраак бастырып барың дагы. Бир кой берип коюңуз, бир көрөлү күлүктүгүн. Жаныңдан. Өспүрүмдү тогот болгон менен жакшы экен бул. Тормуздарын көрүлөсүздөр. Хоп, поворот. Көрүп атасыңар, жигиттер? Кетип аткан. Бул эми жаш.
Мына бала чака үйрөнгөнгө. Ушунда ушул палбандай бала болсо, үйрөнгөнгө. Палбан канча жашасың сен? 16 жашта экен мына. Үйрөнгөнгө самый тоомда теке улактарга кирип, болду бери буруп коюңуз эми бери. Бунун акчасын канча деп атабыз? 150 кеми бар деп атабыз, а? Аха. 150 миң сом кеми бар деп атабыз. Кемин дагы сүйлөшөбүз. Эми экинчисин көрөлү. Экинчи атты дагы минип келдик. Азыр мен шашылыш келип калганына байланыштуу тарап үлгүрбөй калдык буну. Бунун жашы канча? Палбан? Жазга? Жазга жаңасы, э? Бою 1.50дөн өтөт бунга. 1.60га жетпейт экен бул. Мына, кебетесин, көкөрөктөрүн көргүлө. Бул анча-мынча торпокулакка дагы чапканбыз буну, э? Кириш-тириштери кандай? Şu айылдагы торпокулактарга кирип чыгып жүргөн мына, туяктары таза. Нары бери бастырып коюңузчу бир. Көрөлү басымдарын, походкасын көрөлү. О, бурулуңуз. Мына жигиттер бир аксаган жери жок. Баары жакшы. Озу бурулуштары кандай? Повороттору жакшыбы? Бер нары бери бастырып коюңузчу бир. Жан. Торуңуздарын көрүлүсүздөр. Поворотторун. Келип атканын карагыла. Болду. Токотуңуз. Күйүктүрбөйлү эми. Жөн байланып турган жерин күйүктүрбөйлү. Бул эми азыр абалы кандай? Суудуу, суубады, канча килограмм жем жеп турат азыр? Сууган. Сууган, э? Сапса боло берет, э? Аха, 3 килограммдан жем жеп турат азыр ушул алда. Бери бастырыңыз эми, кашы көзүн карап коелу бунун. Кашы көзү. Ата тегинен кабар бар бунун? Көк алманы атыда. Көк алма, Базар Коргон району Көк алмадан ошактан келген кулун. Кулун кезинде ошактан алганбыз. Бунун тыйынын канча деп атабыз эми? 150 деп атабыз бунун деле, бунун деле 150 миң деп атабыз. Мына жигиттер, буну кимдегин бир кол ачык агам алса, 150 миң деген ушул айтылган бага алсаңар деле болот мына. Айтылган бага алсаңар деле өтө чоң сооп болот деп ойлойм мен. Ушул инибиз Лачынбек инибизге бир кошкон салымыңар болуп калсын бу. Атты кымбат алдың, андай алдың, мындай алдың деп айткан адам айта берет. Эми бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ушул соопторубуз кетсин биз менен. Жигиттер. Бу кафе, той, бу кымбат машинелердин баары калат бул дүйнөдө. Биз кылган амалдар, биз тапкан сооптор гана биз менен кетет. Андыктан ушул койлорду, малдарды өз басында эле алып кое турган мырзалар болсо, агалар болсо, бир соопчулук үчүн алып кое бериңиздер. Ушулар, ушу аттар берекелүү болуп, сиздин короңузга береке берип, өлүм жетим башканан ары кылсын. Ушулар сиздин короңузда турса, бир береке келсин. Андыктан ушу айтылган бага эле алуучу агалар болсо алып койгула. Сөзсүз ушундан алып, анан багып бирдемсе кылып пайдасын көрөм дебеген эле агалар болсо бөлүшүп койгула ошондой агалар менен. Колунда бар, колу ачык агалар менен жигиттер. Ошондой болгон 2 атты 10 баш, 12 баш беле койлор. Койлорду 5 баш мал торпоктор сатып атабыз. Ушул Лачын инибизге бир операциясына бир кошумча болот. Машинени клиент чыкты, сатып атабыз уже. Андыктан мен дагы ушул видеонун аягына дагы кошумчалап коем. Берки видеону мага жиберип койсоңуз таксыр эме. Андыктан ким 5 сом, ким 10 сом кошом дегендер жигиттер. Ким 20 сом, ким 30 сом кошом дегендер. Ким канча кошкусу келсе кошо бериңиздер. Бул 5-10 сом чөнтөктөн эле түшүп калат жигиттер. Бир жерге кирип чай içсек деле 2-3 миң болуп атат азыркы учурда. Эми ошол 2-3 миңди үйдөн эле дашырак жеп кое береличи бир жолу. Бир жолу үйдөн дашырак жеп кое берели, ушул инибиз жашап кетсинчи, ушу чогуу биз менен жүрсүнчү. Ушул эл жүргөн жерде эл дем алып аткан абадан дем алсынчы. Андыктан ушул видеону астына bundan кийин кошуп коем мен, жигиттер. Кайрыласыңар. Бизден жакшы кайрымдуу адамдар чыгат деп ойлойм мен. Эч болбогондо лайк басып ушул видеону достор менен бөлүшүп койсок, ошол деле сиздин чоң салымыңыз болот жигиттер. Тынч болла, бар болла. Саламу алейкум барыңарга. Буйрса, жакшы операция болуп, жакшы болуп келсе, дагы бир жолу кабар алып кетем мен келип. Биринчи операция болду, а? Азыр кандай абал ошондо? Азыр эми абал ушул жакшы, эми азыр пока эме да, азыр эми больницадабыз. Температурасы такыр түшпөй атат. Такыр түшпөй атат. Ошондо башка аргасы жок экен да Индиядан барбаштан, а? Болду. Эси көп бала экен да бул, эси көп бала экен.
Эже ошондо азыр кандай болуп атат? Баланын эмеси. Баланын состояниясы азыр орто эле, ушул эмеге алып барыш керек. Операция кылдырганы. Бизде Кыргызстанда бийт операция кыла албайт экен буну. Чет мамлекетке алып чыгыш керек. Өзү кандай болгон, эмне болгон өзү? Бул ушу ойноп жүрүп эле путум деп, анан курсагы шишип калган да. Şu больницага көрсөтсөк Бишкекке деди. Бишкекке алып барып 6 айдан бери Бишкекте больницада жатты. Жакындан бери утуру чыгып, кайта кирип ошентип жатып атты. Балам химия алып койду, жалды химия. Bunun başında boğurdu, opухоль бар деп чыкты эле. Операция кылып текшеришкенде боорду эмес, боорго келген кан тамырда болуп атат. Шишиги. Аны ачкандан кийин билишти, э? Ачкандан кийин билишти. Анализ алып эле операция кылбай кайтып жаап коюшту. Ачып көрүлө, э? Ачып көрүп эле жаап коюшту. Ошо балам. Ошонун кыйналып калды. Эми шишик башында ичинде болчу. Эми ичиндегиси кайтып химия алгандан кийин азыр арка жагына. Аркасынан ишип кетти. Аркасынан эме шишип чыгып атат. Кайсыл немеге кайрылдыңар азыр? Кайрымдуулук фонд, кайсы кайрымдуулук фонд кайрылдыңар? Биз кайрымдуулук фондко элим барсынбыга кайрылдык эле, бирок ал келип тарт элек. Пока кол тийбей аталарбы? Кол тийбей атат. Анан кечинде ошо кыздар, келиндер сүйлөшкөн экен, жаштар колуна ошолор келип тартып кетишти. Анан биз өзүбүз ошо реклама кылганда Жалал Абадда ЖТРге реклама кылдык. Жардамдар барбы? Башталыш же жокпу пока? Кудайга шүгүр. Азырдан болуп атат, э? Азырдан болуп атат. Мен үйдө колмой кой малдар тартып келдим эче. Буйрурса, бизден дагы колдон келишинче жардам болуп калат. Ошо номерлериңерди жазып коебуз астына. Сиздин атыңыз ким эже? Атым Жамиля. Жамиля эже буйрурса, жакшы болуп келсин, э? Ошол анын туулу тойлорун кылгыла, уул тойлоруна кызмат кылайлы. Ошо күндөргө жетели, э? Жакшы биз менен ойноп күлүп жүрүп калсын ошо. Уул тойлорду кылып, улактарды чыгаргыла. Буйрурса. Насип кылса, балам жакшы болуп кетсе, бардыгы алдында болот. Айтканыңыз келсин эже. Балам жакшы болсун, ушуга. Болуптур эже. Болуптур. Мейли, болуптур. Жигиттер, андыктан өзүңөр көрдүңөр. Ким көп түкүрсө көл болот демекчи, эже? Көп түкүрсө көл болот демекчи. Эми азыр бери актыдан көрсөтпөй эле коеюн. Ушул номерлерди жазып калтырып кетебиз. Ким 5 сом кошот, ким 10 сом кошот. Колубуздан келген жардамды аябайлы.